Саламатсыздарбы? Мен Павтаз 11-19 группасынын студентимин. Азыркы учурда сабак онлайн түрүндө болуп калгандыгы үчүн биз мынтип телефон аркылуу иштеп атабыз. Азыр биз Тиллабаева Камулахан эжекебиздин компьютерная сеть сабагында отурабыз. Лабораториялык иш жүргүзүп атабыз. Саламатсыздарбы? Мен Медирбек кызы Жазгүл, фармация 5-19 группасынын студенти болом. Карантин болуп жаткандыгына байланыштуу биз сабактардын баардыгын онлайн системасында окуп жатабыз. Азыркы учурда мен микробиология сабагын окуп атам. Эжекем жөнөткөн ар бир лекция практикаларды AVN 85-тен көрүп, конспектлеп, түшүнбөгөн суроолорумду эжекеге берем, эжеке мага жооп жазат, түшүндүрүп берет. Азыркы учурда сабактарды биз ушинтип үй шартында окуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Мен Уланбекова Изрек Уланбековна, кардиоэкономика факультетинин 9 группасынын студенти. На данный момент у нас проходит онлайн занятие по дисциплину этика и документация в соцработе. Наш преподаватель Момунова Алима Назаралиевна. Вот. Сегодня 26 марта, 4-я пора. У нас сегодня лекция. Вот, например, сегодня что лекция, мы пишем, читаем, конспект. Ушинтип AVN аркылуу параларга как положено кирип атабыз, лекция заданияларды алып атабыз. Бизди кирип кирбегенибизди тапшырмаларды текшерип турат. Эгер түшүнбөгөн суроолор болсо мугалимдерге кайрылабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжекелер. Мен ЦПБ химия 19 группасынын студентимин. Биз онлайн түрүндө AVN 85-тен жана WhatsApp аркылуу Шайбекова Азиза эжекенин сабагын өтүп жатабыз. Бул жерде бизге толук кандуу лекциялар келип жатат. Жана биз аларды окуп, жазып, тетрадьтарыбызга баарын толук кандуу аткарып жатабыз. Добрый день, я студентка финансово-экономического факультета группа СИ-18 Калдарбекова Мадина. В данный момент у нас проводится онлайн занятие по социальному консультированию с преподавательницей Алимой Назаралиевной. Она нам через АВН-портал отправляет лекции, там, где мы отвечаем на вопросы, там, где мы затрудняемся ответить, мы спрашиваем у нее и скачиваем ее лекции. Учителя и студенты Кыргызско-Узбекского университета. Меня зовут Белоусова Полина Павловна. Я учусь на естественно-педагогическом факультете в группе П2-18. В связи с карантином мы вынуждены находиться дома, но это не помешает нам получить с вами знания. И сегодня, 27 марта, у нас с вами первая пара по педагогике, преподаватель Шайбекова Азиза Рыспековна. Пара у нас практическая, мы повторим изученную предыдущую тему и начнем изучать с вами новую тему. Мен Абакир кызы Мираида, Кыргыз университетинин медициналык коллежинин 2-курсунда окуймун, фармация бөлүгүндө. Карантинге байланыштуу бизде азыркы учурда үйгө таркатышкан. Биз ага карабастан онлайн түрүндө окуп жатабыз. Мен Жумабаева Жамалай, Кыргыз-Өзбек университетинин фармация группасынын 3-1-19 студентимин. Азыркы убакта карантинге байланыштуу үйдө онлайн системасында сабак өтүп жатам. Азыркы убакта мен микробиологиядан сабак өтүп атам. Практика лекцияларды эжекебиз жөнөтөт. Түшүнбөгөн суроолорубуз болсо эжекеге бул жерден жазып жөнөтөбүз. Эжекелер бизге түшүндүрөт. Практиканы жооп жазабыз, лекцияны ошо тетрадьыбызга ушинтип жазып чыгабыз. Мен Журок Зайгерим, ПНК 298 группасынан. Саламатсыздарбы, урматтуу группадагылар. Саламатсызбы, урматтуу Шайбекова Азиза Рыспековна. Мынакей биз сабагыңызды аткарып атабыз. Биз Кыргыз-Өзбек университетинин студенттерибиз. Бизге азыр психология сабагы мугалим Шайбекова Азиза Рыспековна. Бизге мынакей WhatsApp'тан AVN'ден тапшырмалар келип атат, лекциялар түшүп атат. Биз аларды аткарып жазып атабыз. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Мен Зерфанейну Нехт деген теманын сылаарларын айтып берейин дедим да. Нехт не, лайдер, к сожалению, лайч легкий. Сегодня
Хахаузе домой, Дештабинбан трамвай. ПНК 918 Самичина Оңкан. Семестр тандалыңыз 4-чү семестр. Эне тили сабагы. Баева Бегайжиген сабагы. Бүгүн 26 лекция болуш керек эле. Тема зато точ сөз түркүмү. Саламатсыздарбы, мен Тургунова Жумагул, Алматы 2018 студенти. Биз азыр карантинге чыкканыбызга байланыштуу дистанционное обучениега өткөнбүз, сабактардан артта калып кетпештигибиз үчүн. Ошондуктан биз өзүбүздүн аккаунтубуз менен AVN85ге кирип, эже агайлар жөнөткөн информацияларды, материалдарды ошол жерден алып окуп жатабыз. Кирип, окуп, дептерлерибизге жазып, андан кийин эжекелерге окудук, жаздык деп өзүбүздүн сообщенияларыбызды жөнөтүп жатабыз. Мен Исламова Перизат Канатбековна, Кыргыз Өзбек университетинин 3-чү курсунун студентимин. Биз азыркы шартка байланыштуу онлайн система менен окуп жатабыз. Буну бассак, бул жерге темалар чыгат. Бул темаларды биз өзүбүзгө көчүрүп алабыз дагы. Скачать этип, ачканыбызда темалар чыгат. Ошол темалар боюнча биз сабак окуп жатабыз. Сабак окуп жатканда бул темаларды алгандан кийин биз бул жерге окудум же болбосо алдым, рахмат эшикке деп жазып жөнөтүп коебуз. Андан кийин аны алгандан кийин биз тетрадыбызга бүгүнкү теманы, числону коюп, бүгүнкү теманы жазып, ошондой эле конспект толтуртабыз. Кыргыз Өзбек университетинин 1-чү курсунун студенти Маматалиева Бегимай. Биз азыркы кырдаалга байланыштуу онлайн сабак өтөбүз. Биз эжекей алдым деп, биз эжекеге кайра отправить смс жөнөтүп коебуз. Чтобы эжекеге барыш керек, биз ооба алып окуп атабыз деген уже эжекеге смс жөнөттүм. Ушинтип эле окуп жатабыз. И плюс буну жазып бүткөндөн кийин тетрадыбызга бүгүнкү теманы коюп, бүгүнкү числону коюп, конспект кылып жазып баштайбыз. Мен Сайдын кызы Изирек формация 3118 группасынын студенти болом. Азыркы карантинге байланыштуу биз үйдө онлайн түрүндө сабак өтүп атабыз. Ал үчүн биз AVN 85тен маалымат алабыз. Азыр тапшырманы мен фармхимия сабагына карап жатам. Бул жерде эжеке бардыгын бизге толук конспект кылып көчүрүп жазган.